Өзүңөргө белгилүү болгондой, Айбек Жанышбековичтин Орто Сай базарын тартипке келтирүү талаптарынын негизинде тазалык муниципалдык ишканасы дагы Орто Сай базарынын ичинде жана Орто Сай базарынын тегерек четинде жайгашкан таштандуу таштоочу жайларды дагы шарттарын түзүп жасоо иштерин өткөзүп жатабыз. Ошонун негизинде өзүңөр белгилүү болгондой мурда биз имяны Орто Сайдын үстүндө көчөсүндө жайгашкан таштоочу жайды биз кайрадан толугу менен жасап, бул жерде жөн эле таштачу жай кылбай, бул сорттолуучу аймакка айландырдык. Элдер сорттоп алып келип таштай турган кылып ушул жайды жасадык. Мурда өзүңөр билесиңер, бул жер кандай жагдайда болгон. Бул жерге таштандыны челектин ичине салбай жерге таштаган фактылар болгон. Бул боюнча биз дагы көптөгөн видеолорду чыгарганбыз. Анан негизинен бул таштандуу жай атайын ушул жерде жашоочуларга жасалган. Ошол үчүн азыркы күндө биз баарын иретке келтирдик. Мына өзүңөр көргөндөй ушул жерде катуу тиричилик калдыктары үчүн жасап атабыз. Бияка атайын темир, айнек, кагаз, желим кылып баарын тең бөлүп койдук. Андан тышкары бул жерде ар дайым бир кызматкер иштейт. Бир кызматкер ошол экини контролдоп карап турат. Алар үчүн биз шарттарды түзүп бергенбиз. Эс алуучу жери бар, бардык шарттары бар. Ушул жерде күндүр түндүр кызматкер болот. Түнкүсүн биякта освещениясы дагы бар. Мындан ары эми биз дагы ушул Орто Сай базарынын жеке ишкерлерин жана ушул жерде жашаган жашоочуларды да чакырып кетет элек. Таштандыны сорттоп таштаага чакырат элек. Себеби биз атайын шарттарды түзүп койдук. Ошого мындан ары биздин жайга таштандыны алып келатканда үйүңөрдөн даярдап сорттоп алып келсеңер деп суранат элек.